Assalamu алейкум достор. Доктор Аманбаев кайрадан сиздердин кызматыңыздарда. Бүгүн сиздерге ашказан, анын иши тууралуу маалымат берген аракет кылам. Кызыктуу болуш үчүн ушул видеону ушул жерде токтотуңуз дагы. Ашказан жөнүндө сиз өзүңүз эмне билесиз? Оюңузда бир 3-4 сүйлөм түзүп көрүңүз. Жана андан кийин көрүңүз. Ошондо мен сизге бир нерсе бере алдымбы, албадымбы, ошону ушундай эксперимент кылсаңыз абдан жакшы болот деп ойлойм. Демек, ашказан тууралуу айта турган болсом, анын 3-4 негизги кызматы бар. Ошондон баштай берели. Ашказандын негизги кызматтары бул ошол бизге жеген тамагыбызды запаздап, топтоп тура турган, убактылуу болсо дагы 2 сааттан 6 саатка чейин ошол ашказаныбызда жеген тамагыбыз нары өтүп кеткенге чейин турат. Бул биринчи кызматы. Андан кийин негизи бизге ошол жеген тамагыбыздын көпчүлүк бөлүгү сыртка чыгып кетет. Айрым керектүү өлчөмдөгү нерселер гана ошол 12 ичегиде канга өтөт, боорго өтөт. Бирок анча-мынча бөлүгү ошол бизге организмге жутула турган, ошол энергия боло турган нерсенин анча-мынча бөлүгү болсо дагы ашказаныбызда дагы сиңет. Бул бир кызматы болду. Эми ага кошумча ашказандын кызматы ошол өткөргүч. Мисалы, кызыл өңүчтөн ашказанга өтөт, ашказандан ары 12 ичиге өтөт. Ушул өткөргүч кызматы. Кошумча ашказандагы ошол пепсиноген, еще соляный кислота, жана да гастрин деген ушундай керектүү болгон тамакты сиңирүүгө катыша турган анча-мынча гормон, ушундай фермент заттарды бөлүп чыгарып турат. Ушундай негизги кызматтары бар. Эми анын түзүлүшүн сиздерге көрсөтүп, түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мынакей, бул ашказаныбыз экрандан тескери көрүнүп атат. Негизи бул жагы берки жагында көрүнүш керек эле. Ашказан ушундай көрүнүшү анатомиялык жактан. Мына жер кызыл өңгөч болсо, бул жагы болсо 12 ичеги. Ошонун арасындагы аралыктагы орган, көңдөй орган, ичи турбаны элестете бериңиздер. Тамак 12 ошол кызыл өңгөчтөн келип ашказанга түшөт. Бул жерде топтолуп турат, бир кыйла убакыт айланып майдаланат. Андан кийин ошол химус деп коебуз, майдаланган нерсени 12 ичеги өтөт. Ушул аралыкта кыла турган иштери бир кыйла. Демек, бунун бөлүктөрүн айта турган болсом, мына жерде клапан бар. Ал клапан болсо, тамак жеп атканыбызда ачылат дагы, жутуп атканда кайра жабылып турат. Ушул жерде, ушул жабылганга чейинки жерде биздин кардиальный отдел деп коебуз, ашказандын кардиальный бөлүгү, кардия деп дагы айтылат. Андан кийин бул жерде өзүнчө бир аралык бар. Бул жерде болсо дно желудка деп коебуз. Дно деген жер ушул жери, сызык менен белгилеп койгон. Андан кийинки негизги бөлүгү албетте бул тело желудка, ашказандын телосу. Бул жерде тамак сакталат. Андан кийин мына жерде кичинекей бөлүгү бар. Ошол 12 ичеги өтүп аткан жер пилорический отдел деп коюлат. Бул жерден болсо гастрин деген гормондор бөлүнүп чыгат. Андан кийин ашказандын оорусунун көп бөлүгү ушул пилорический отделде башталат. Бул жерде ошол Helicobacter pylori деген бар го. Ушул жерде өрчүйт дагы, башка жактарына дагы таркайт. Ашказандын мына сырт жагын көрүнүп турган чоң жагы большой кривизна деп айтылат. Ал эми бул жагы чоңураак тартылып калды, бирок кичинерээк болуш керек, ичкерээк болуш керек эле. Малая кривизна деп айтылат. Ашказан ушундай бөлүктөрдөн турат. Эми андагы клеткалар тууралуу бир аз айтайын. Мынакей, муну биз турбага салыштырсак болот дедим. Үстү жагы ичкерээк, ылдый жагы дагы ичкерээк, ортосу калыңыраак болгон турбаны элестетиңиз. Жана ошонун ортосунда тамак сакталып, кийин бияктан түшүп, андан кийин сыртка чыгып кетет. Жана ошол көңдөй органдын телосу бар го сыртындагы, мисалы, бул жак телосу, бул жак телосу, ичи көңдөй. Ошол телосу өзү бир канча түрдүү клеткалардан турат. Эң ичкеридеги мына клеткалар, мына тамак мына ортодо сакталса, бул жердеги биринчи деңгээлдеги клеткалар слизистая оболочка деп коюлат. Ушул жерде тамак аштар ошол слизистая оболочкага келип тиет. Андан кийин подслизистый клетка деген бар, подслизистая оболочка, андан кийинки слизистая оболочканын артында турган. Анын артында болсо мышечный оболочкасы бар, үчүнчү. Андан кийин төртүнчү
наружный серьезный оболочка деген бул эң сыртындагы дагыраак тереңирээк түшүндүрөйүн. Мына мисалы бул ашказан боло турган болсо ортого тамак түшөт. Мына стенканын эң ичкерисиндегиси бул слизистый оболочка, тамак келип ошого түшөт. Анын артында турган ошол слизистый оболочканын артында турган подслизистыйдын сыртында мышечный ошондой дагы да тереңирээк, мындай жөнөкөйрөөк кылып айта турган болсо, мисалы дуалды элестетиңиздер. Дуалдын эң мисалы биз көрүп турган жери бул сыртындагысы евро ремонт болгондогу ак түстөгү нерсе билесиздер. Жакталат ошол нерсе эң сыртындагы слизистый оболочка. Бул бөлмөнү ошол ашказанга салыштырып турган болсок, ошол көрүнүп турганы слизистый оболочка. Анын арарагында кумшуак болот, ошол подслизистый. Анын ичинде ылайшуак болушу мүмкүн, ошол мышечный слой болот. Анын ичиндеги нар жагы болсо ошо кирпичтер, сырттагы наружный серьезный оболочка деп айтылат. Ушул ичи болсо биздин ашказаныбыз ошондой. Эми бул жерде мынау слизистыйдын сыртында турган, слизистен кийинки подслизистый деген клеткаларда, оболочкадагы клеткаларда организмге гормондорду, ферменттерди бөлүп чыгара турган, соляный кислотаны бөлүп чыгара турган железалар бар. Алар болсо тамак сиңирүүгө катышат. Негизгиси биринчидегилер негизи клеткалар пепсиноген менен химозинди бөлүп чыгарат. Булар дагы сөзсүз түрдө тамак сиңирүүгө катышат. Экинчиси обкладочный клетка деген бар. Экөө тең эле ошол подслизистый оболочкада жайгашкан. Алар болсо соляный кислотаны бөлүп чыгарат. Соляный кислота бул сырттан, мисалы сыртта боло турган болсо, күйгүзүп жибере турган деңгээлде өтө күчтүү кислота. Бул ошол тамакты сиңирүүгө катыша турган негизги нерселердин бирөөсү ошол болуп саналат. Жана дагы ал өтө көбөйүп кетиши мүмкүн, же азайып кетиши мүмкүн. Экөөсү тең эле биз үчүн зыяндуу, нормада иштелип чыгып турса жакшы болот. Андан кийинки клеткалар мукоцит деген клетка бар. Мукоидный секретти бөлүп чыгарат. Андан кийин пилорический отделде болсо гастрин деген ошол гормондор бөлүп чыгарат, тамак сиңирүүгө катышат. Негизинен ашказан тууралуу айткандарым ушулар. Ага кошумча дагы маалыматтар болот берсе кийинки чыгарылышта.